Талас шаарындагы номер 5 орто мектептин 37 жылдык тарыхы бар. Жалпы 1321 окуучу билим алат. Азыр мектепте жайкы ремонт иштери кызуу жүрүп жаткан кезде актап сырдоо жумуштарынын 80% аяктап калды. Ремонт иши июнь айынан эле башталды. Июлдун 1-ине чейин бүтүп калыш керек. Республикалык бюджеттен 82 000 сом бөлүнүп тур. Талас шаарында 9 орто мектеп бар. Алардын ремонт иштерине каражат өлкө казынасынан бөлүнүп берилген. Кошумча акча Талас шаардык мэриясынан да каралган. Текущий ремонт иштерине 470 000 бөлүнгөн. Ошондой эле жана материалдарды алыш үчүн ар кандай боор, тряпка жана башка керектелүүчү буюм тайымдарды алыш үчүн тоже 400 000 сом бөлүнгөн да. Жылда жасалчу ремонт иштерин сапаттуу кылууга катуу көңүл бурулууда. Бул боюнча Билим берүү министрлиги тарабынан дагы атайын тапшырмалар берилген. Сапаты жакшы акитаж, краска алууга тендер өткөрүлгөн. Бул ремонтко биздин ушул республикалык бюджеттен 658 830 сом каралган. Мындан тышкары бизде жергиликтүү бюджеттен дагчылар бөлүнгөн. Бир сапаттуу краска жана акитаждар менен камсыз болуу боюнча иштер жүрүп атат. Тендерден утуп алган ошол фирма менен бүгүнкү күндө ошол краска, лак вот краскаларын акитаждарды алып, азыр мектептерде ошол ремонт иштери жүрүп атат. Бул жылы өлкө боюнча мектептерди оңдоп түзөө үчүн бюджеттен 90 миллион сом каралган. Мындан ары ремонтко ата-энелер акча бербеши керек. Ремонтту дагы мугалимдер эмес, атайын тех кызматкерлер жасашарын Билим берүү министрлиги эскерткен. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.